Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова башкы прокуратурага суракка чакырылып, ал жакта 4 сааттай жүргөнүн Facebook баракчасында түз эфир учурунда айткан. Мамытова суракка көпчүлүктүн көптөн бери көңүл чордонунда келе жаткан дип паспорттор маселеси менен чакырылган. Ал эми башкы прокуратурадан суракка Эмгек жана өнүгүү министрлигинин башка да кызматкерлери чакырылгандыгын жана Мамытова 4 сааттай сурак бергени чындыкка кошпогонун айтышкан. Бул жана дип паспорттор боюнча маселе көтөрүлбөдүбү? Ошо именно Министерство труда соцразвития ошонун работниктери боюнча азыр текшерүү жүрүп, ошол текшерүүнүн алкагында ал чакырылат. Анан бүт ал өзү министр баары эле ошо руководство Министерство труда соцразвития келишти. Алар биз текшерүү жүргүзүп атканда чакыртып, түшүнүк кат алып, ал ошо законго ылайык жанагындай эмелерди жүргүзөбүз да, текшерүү иштерин. Ошонун алкагында чакырылган. Анан 4 саат деп аны антип айтууга деле болбойт. Ал эми бирөө кирип түшүнүк жазып, анан может экинчиси киргендир, анан 4 саат аны кармап жаткан деле киши жок да.